Урматтуу айымдар, саламатсыздарбы? Бүгүн жаңы мастер-класс, мынакей мен көйнөк токудум. Эми бул көйнөк мастер-классында Кыргыз каналында бул мастер-класста мен сиздерге эмнени көргөзүп бергим келип атат. Мынакей берде росток, анан имитация клеточки, клетка кылып мындай сүрөтүн клетка кылып салдым. Мынакей бул немете анан кийин өзгөчөлүгү бул берде петлялардын набору жеңинен башталат. Биз петлялардын санын баягы жеңинен эле баштайбыз да, жеңинен баштайбыз. Мен берде 100 петля алгам, 100 петлянын ошондо регланына 5тен 10, 20 петлясы регланына кетсе, биякта 40 петлядан горловинасы 40 петлядан башталат. Анан кийин мен сиздерге дагы эмнени көргөзүп берем. Так, росток, анан кийин берге беткеле подрез кылдым, беткеле, анткени объему чоң. Берде алды арты петлялары ушу жеңдин кырынан кошулуп кете берет. Жеңин мындайынан токуп кетебиз дагы, анан кырынан бияка көйнөккө алдына артына петля кошуп кетебиз. Илмектердин санын көбөйтүп, анан ошол небиз. Бул көйнөк негизи толук айымдарга, баягы төшү чоңураак, размерлери чоң болгон, анан кийин белден ылдый объем бар, баягы биягында дагы объему бар айымдарга өтө жеңил токулганы. Анан кийин дагы кооздагы мен бул джинс деген пряжаны алдым и ушул мастер-классты сиздерге азыр көргөзүп берейин деп атам. Урматтуу айымдар, мен жакыныраак коюп койдум. Камераны жакыныраак коюп, эми сиздерге муну түшүндүрүп берейин. Көрүңүздөрбү, берде мен 5 ряд токудум, круговой 5 ряд токуп, берде көрүңүздөрбү, берде 5 эле ряд. Ошо 5 ряд экен, 5-6 ряд. Анан бул жагын байкадыңыздарбы? Бул алдына жетелекте биягы бир 6 ряд, 8 ряд кылсаңыздар болот. Адан ашырбайлы го бул модельге. Ошону менен биягы чоңураак болот дагы, биягы 2 сантиметрге подрез деп коет. Ошондо баягы арт жакта мойнубуз, арт жагында мойнубуз баягы өтө мындай ачык болбойт да. Негизи андай кооз болбой калат. Ошон үчүн ушул эмелерди росток деп коет. Ушул ростокторду токуйт. Буну мен мындай кылдым. Бердеги регланы өзүнчө башкача болуп аткандан кийин, бунун азыр мойнун кантип токуганымды, мына мойнун эле кантип токуганын мен сиздерге азыр түшүндүрүп берейин. Мойнун биз токуп атабыз. Али петлялардын санын биз баягы эмеге, регландарга бөлө элекпиз. Регландары бул жагында да регландары. Жеңдери бул жакта. Мынакей. Оны мындайынан биз жака токудук. Сантиметрлерин баардыгы, берде объем баардыгы бир токудук. Мынакей. Ушундай бир токуп алдык, тегиз эле, круговой. 100 петля алдык дагы, круговой токуп алдык. Берде 5 ряд, 6 ряд, 7 ряд, 10 ряд кылып алдык. Эми биздин максатыбыз могул 0 сантиметрлерди, 2 сантиметр, 2,5 сантиметрди биз токуп алыш керекпиз. Биз кандай кылабыз? Биз болжолдойбуз. Петляларды 2ге бөлөбүз. Санын тең кылабыз. Бул жагын тең кылабыз санын. Бирден болжолдойбуз регландарын болжолдойбуз.
мен 5 петля 10 петля ошондо биз мындайынан алабыз. Эми баштайбыз. Арчаанда жана кошулган, жип кошулган жери бар да. Ошол арчак болот. Бирде жип кошулган жер. Анан биз ошол жерден 40 петля берде маркер коебуз. Мына могу жерлерге маркер коебуз, белгилейбиз. 50 петлядан бөлдүк, но жерлерин маркер илебиз. 10 петля, берде 10 петля, берде 1 петля, Потургула, берде 10 петля, берде маркер, мына мен азыр минтип коеюн, берде маркер, берде маркер, берде маркер. Анткени адашып калабыз петляларда. Берде маркер, берде маркер, берде маркер, маркер, маркер. Биз белгилеп койдук, 40 петлясын белгилеп койдук берден. Эми баштайбыз, арчанан баштайбыз. 40 петля, берде 40 петля. Биз алабыз дагы берден бир 40 петля болгондон кийин 20 петля, 20дан болуп атат да. Тегиз кылып подрезин кылыш керек. Берден алабыз 15 петлясын токуйбуз. 15. Но маркерден баштап 15 петля токуйбуз. Ушул маркерден баштап мен азыр башка өңдү алайынчы. Кара өң эмес, мен азыр кызыл өңүнөн алайын. Биз белгиледик маркерди. Но жерде маркер турат да. Ушул маркерден баштап биз бияка 15 петля токуйбуз. Келебиз берге. 15 петляны кайра укороченный ряд деп коет. Укороченный ряд менен кайрылабыз. Мындайынан бүт токуп кетебиз. Маркерлерин баардыгын ордунда турат. Кайра берге келебиз, 15 петля токуйбуз. Могу маркерден бул биякта петлялар 15 болот да. Биякта 15, биякта 15. Биз кайра бул жагына кайрылабыз, мындайынан кайрылабыз. Но жерде 15 петля деген жерге биз кайрылбады элек. Ушу жердеги укороченный петляны токуйбуз дагы, ушу жерден 5 петля санайбыз. 5 петля санайбыз дагы, берге келебиз. Кайра биягынан кетебиз. Ошондо биягын баарын токуйбуз. Бул жердеги петляны, укороченный петляны токуйбуз дагы, 5 петляны бияктан токуйбуз дагы. Кайра разворот кылабыз. Кайра разворот кылабыз. Мындайынан токуйбуз. Кайра дагы могу 5 петляны токулат элек. Укороченная петля. Ошо жерде өзүн билип турат, өзү калың бул. Аны токуп кетебиз да дагы 5 петляны токуйбуз. Кайра мындайынан кайрылабыз. Кайра мындай кетебиз дагы, берден дагы 5 петля токуйбуз. Кайра кайрылабыз. Мындайынан бияка келебиз, берден дагы 5 петля токуйбуз. Ногу укороченный петлядан санайсыздар. Кайра кайрылабыз, мындайынан кайрылабыз. Берден дагы 5 петля, но укороченный петлядан мындай санайбыз дагы, 5 петляны токуйбуз дагы. И бул жактан алып туруп биз уже мындайынан кетебиз дагы, бүт токуп туруп анан круговой кете беребиз. Круговой вязание болуп калат. Ошондо бизде арчактагы жака могунча көрүңүздөрбү кеңейет. Алды жагында жака ошолмойдон турат. Анткени биз могу жерден, даже көрүнүп туруп. Ушул жерден биз кайра круговойго кетебиз дагы. Круговойго кеткенде мынакей жекелер круговойго кетебиз. Мынакей биз акырындап көрүңүздөрбү, мынагы эмеси жакасы улам арчагы кеңейе берет. Андан кийин бул ростогун токуп бүткөндөн кийин гана берден баштап биз круговой кете беребиз. Круговой кетип, мынакей көрүнүп тур берде. Мына көрүнүп тур. Берден могу жердеги бүт укороченный петляларын баары деген
токуп бүткөндөн кийин круговойго кете беребиз. Могу жерге келебиз. Бул жерге келебиз, эжекелер. Мына бул жерге. Круговой санап атканда, мына маркер могу жерде турат. Мына маркер. 5 петля, кайра бирде маркер. Мына мен могу жерде сиздерге көргөзбөдүмбү? Мынакей маркерлер. Мына маркер, мына крестик кылып атам го, мынакей. Бул маркер, мынакей. Бирде маркер тура, 5 петля изнаночный бөлөбүз. Сиздер бирге башка бир оймо чеймелүү бир эме алсаңыздар болот. Бирок менин максатым мына клетканы көргүзүш керек болчу. Ошон үчүн эчтемкени мен азыр бирден өзгөртпөйм. Бирде мынакей мен плюс койдум. 5 бирде маркер, бирде 5 петля, бирде маркер, бирде 1 петля, мына жерде 1 петля, мына көрүңүздөрбү, 1 петля. Кайра бирде маркер, бирде 5 петля, бирде маркер. И кайра бул жагында деле ошондой. Бирге маркер коебуз, бирге 5 петля, бирге маркер коебуз, бирде 1 петля, кайра маркер, 5 петля, кайра маркер. Болду, круговой току беребиз. Эми кошкон жерибиз берди. Могул бул жердеги мына 5 петлянын түбүнөн биз ар бир рядда петля кошобуз. Сиздер мындай объемуңар, төш жагыңар өтө чоң болбосо, анда через один кыласыздар. Минтип кошосуздар да, минтип кошулат. Мындай кылып кошобуз. Эми реглан жөнүндө сөз болот. Мынакей биз жакасын токуп алдык. Анан бирде биринчи петля, бирде экинчи биринчи петлялар, бирде регландар, бирде дагы регландар. Эми биз могул жең жагына, жеңин бирде 40 петля. Бирде 40 петля, мен жеңин ушу жерден, объемун ушу жерден гана алып кетиш керекмин, көбөйтүп. Сүрөтүнүмдө 40 петля жеңге аз болот. Мен ошол үчүн бирден, могу жерден көрүңүздөрбү, петлялардын санын көбөйттүм. Акырын көбөйттүм. Ар бир 1, 2, 3, 4, 5, бирдин 6 петлядан бурап туруп, бул жактагы жиптен бурап туруп 1 петля кошуп кеттим. Кайра 5 петля, кайра 6 петляны бурап чыгардым. Кайра 5 петля, кайра 6 петляны бурап, мен ошентип өзүм болжолдодум, мага могул бул сандары жеңге кенен жетет. Көрүңүздөрбү? Мен колум кенен эметип атат. Бирдеги петлялардын санын биз ошол мойдон болду. Бирден көбөйтүп алабыз. Мына могу жерден көбөйтөбүз. Бияктан көбөйтпөйбүз. Бул жактан көбөйтпөйбүз. Сразу эле ушу жеңинин түбүнөн эле, жаканын түбүнөн эле көбөйтүп кетебиз. Көбөйтүп санын болду. Бул жагынан биз петля кошпойбуз. Бул сызык түп-түз болуш керек. Кошкон жагыбыз мына могу жери эле. Ошондо мен бирде санын өзүмдүн колума ылайыктап мен санын көбөйтүп алдым. Эми мен петляларды мага толук айымдарга көйнөк керек болчу. Ошон үчүн мен ар бир катарда, ар бир рядда петля кошуп кеттим. Ар бир рядда. Ар бирөөнөн көбөйтүп, мына петлянын санын мына могу жерден көбөйттүм. Мага көйнөк толук айымга керек. Ошон үчүн мен бирден ар бирөөнөн кошуп кеттим. Сиздер арык болсоңуздар, анда сиздер болсо ар бир рядда кошпойсуздар. Сиздер через ряд бир катарын токуйсуздар, кошосуздар, бир катарын кошосуздар, токуйсуздар, кошпойсуздар. Бир рядын токуйсуздар,
кошосуздар, бир рядынан кошпойсуздар. Болду. Ошол эле. Бул эмнеге мындай мен сиздерге азыр түшүндүрүп берип атам. Эжекелер, мага могу жактагы объемун кенен кылыш үчүн мен бул жактан ар бир рядынан коштум. Ар бир ряддан кошуп, анан петляларды эметтим. Ар бирөөнөн коштум. Болду. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Анан могул узундугун өзүңүздөр ылайыктайсыздар. Мага көйнөк кенен керек болчу. Сиздер өзүңүздөр мойнуңуздардан баштап, бул багы колдун астына чейин сантиметр менен ченеп аласыздар да. Мүмкүн сиздер берин өтө мындай чоң кылбайм десеңиздер, бетке кыскараак кыласыздар. Разницы нет, эжекелер. Бул размерин мына ушул реглан сиздерге берет. Мындай кылсаңыздар болот, мындай кылсаңыздар болот, сантиметрин. Мен берде сантиметрин өзүм эмеге узунраак кылдым да. Берде менин сантиметрлерим узунраак. Мына А4ден дагы азыр чоңураак болуптур. Эжекелер, мен азыр сиздерге мойнун петляларын бөлгөнүн, жеңин, анан алдын артына кошконду гана көргөзүп бердим. Бул биринчи бөлүгү көйнөктүн. Экинчи бөлүгүндө мен сиздерге могул клетканы кантип токуш керек, кантип жеңин жабыш керек, ошолордун баарын көргөзүп, анан могу бияктагы бүт көйнөктөрдүн эмесин көргөзүп дагы түшүндүрүп берем. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз каналына подписка кылып, башкаларга дагы айтыңыздар. Мен ошентип азыр сиздерге көйнөктүн эмесинде, үлгүсүндө сиздерге көп эмелерди көргөзүп берейин деп атам. Эми бул көйнөк эмес, свитер токуйм десеңиздер дагы болот, туника токуйм десеңиздер да болот, кофточка токсаңыздар да болот. Болгондо мына жерине планкасын бөлүп коесуздар, болду. Эми бул мен көйнөктүн эмесин көргөзүп атам. Мынакей өзү аябай кооз, мына эме ийиндер моундай болуп көрүнөт, плечиктери. Мынакей. Эми мында денеге кийгенде аябай жагымдуу, кооз дагы, и могу пряжа, өзү пряжа денеге мындай аябай жагымдуу экен. Ошон үчүн мен бул джинс деген пряжаны алдым. Биз менен бирге болуңуздар, эжекелер. Эмки мастер-класска чейин.